Урматтуу кыргыз элим, урматтуу блогерлер, сиздерден сураныч, иногда тантып сүйлөйбүз, просмотр үчүн же болсо хайп үчүн көп нерселер жасайбыз, сүйлөйбүз дегендей. Бул бардыгы юмор, тамаша бар түшүнөт, но эл башкаруучубуз биздин мындай падышабыздын сүрөтү менен мынтип ойногон кыздарга мен чындап бул уже тамаша эмес. Бул аша чаап кеткендик эсептелинет негизи. Анан просто уят да. Сиздердин оюңуздар кандай, я не знаю, мен аз көрүп шоктум да, просто эле жүрөк дагы бар экен депчи. Ууру бол, сойку бол, но эми челигиңен болгун. Акмак, хайпты эмне, биздин президенттен издеп калдыңбы? Акмак, бул президент деген эл башкарат. Адам эл башкарат. Адам эмес, айбан экенсиң го, Айбан дагы сенчелик болбойт. Бул кыздычы срочно жоопко тартып, кыргыз элинен кечирим суратып, анан буну суткалап камап коюш керек. Буга жакшылык жакпайт бул кызгачы. Бул кыз толка элди бузат, жаштарды бузат. Бул жакшылыкка апарбайт. Эч ким булдан үлгү албайт. Мына сүрөттөрүн көргүлө. Буну бүт эле билем, мисалы лично өзүм сойку деп ойлойм да мунучу. Лично мен ушуну ойлойм. Буну тез арада жоопко тартпасак, бундайлар көбөйүп кетти. Негизи Ажооздун, Камчыбек Кыдыршаевичтин сүрөтүн койгондорду тез жазалатышыбыз керек бизче. Достор, эч бирибиздин башыбызга мындай сыноо келбесин. Дээрлик 1 жылдан бери Бишкектеги балдар онкология ооруканасында баламдын рак оорусу менен күрөшүп, арадан 1 жыл кандай өткөндүгүн деле билбей, кыйынчылыкты жон терим менен сезип жаткан учурум. Өкүнүчтүүсү дарылануубуз ушуну менен эле бүтпөй, Турцияга барып улантууга муктаж болуп жатабыз. Андыктан достор, мен Санчобек каналынын автору бардыгыңыздардан суранып кетейин. Баламдын Турцияга барып дарыланып келүүсүнө колуңуздардан келген жардамыңыздарды көрсөтүп, керектүү сумманын чогулуусуна себеп болуп акчалай жардам бериңиздер. Андыктан экранга Мбанк картама байланган номерди жана QR кодду калтырамын. Эгер сиз бизди Россиядан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы түшүндүрмө боюнча которо аласыз. Көрсөткөн жардамыңыздар үчүн жаратканым бардыгыңыздардан ыраазы болсун.